Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jamoat. Biz şu sizler menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadislerin okup жатабыз. İmam Navavi çoğultkan jinak hadis Riyadus Salihin Mamundar Bakçası. Bugün bizde 11. savak. 11. savak teması Babul Yakin ve Tevekkül. Yakin jana Allah'a tevekkül kılu. Yakin Yakin degeni bul bekim iman, toluk işenim degen da yakin degen. Ошондуктан biz dini meselelerde bardıq işibizde Allah Taala жардам берет. Mesela ошол темада Allah Taala толук жардам берет. Allah'a işenem degen bekem işenim menen biz bir işti başlaşыбыз керек да. Ошону yakin дейт. Tevekkül bul деле ошо кыргызча biz тобокел дейбиz. Тобокел деген Allah Taalага тобокел кылуу, Allah Taalага өзүбүздү тапшырабыз. Анан ушул тобокел деген маселеде biz тобокелге салуу дейбиz да. Бул туура эмес болуп калат. Тобокелге салуу, анан Аллага тобокел кылуу эки башка да. Тобокелге салуу деп биз баа жеке жашообузда бир нерсени болот же болбойт деген маселеде болбой калышы деле мүмкүн, болуп деле калышы мүмкүн да. Ошону тобокелге салып бир нерсе кылып бүтүрүп коёюн деп мисалда. Же болсо машина айдап атканда 2 секунд калса газды басып тобокелге салып айдап өтүп кетет да. Эми бул жакшы эмес, бирок кээде ошондой болот да эми жашоодо. Бишкекте миңден ашык светофор болсо ошо миңден канча бирөөсүн ошентип өтөт да тобокелге салыпчы. Биздеги шарияттагы тобокел кылуу бул бир маселени баштардан алдын Алла Таалага дуа кылып, анан иман келтирип, буюрса Алла Таалам жардам берет деген мааниде ошол тобокел кылуу дейбиз да. Биринчи канча бир аяттарды айтыптыр бул жерде. Аузу биллахи минаш шайтанир وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Aytat Ahzab suresi. Ahzab suresinde Allah Teala aytat, mo'minlar Ahzab'ты көргөндө, Ahzab деген бул Мединанын сырт жагынан, Меккеден жана башка жерден бүт тараптан чогулган араб жамааттары, арабтардын уруулары, ошолор баары чогулуп туруп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды, мусулмандарды бүт түп тамыры менен жок кылабыз, кырып бүттү, маселе бүтөт деген да. Ошентип Мединаны курчашкан. 10 миңден ашык солдат келген, жокер, 10 миңден ашык. Элестетиңиз, 14 кылым мурда 10 миңден ашык жокер деген не деген? Мисалда, азыркы биздин тил менен айтканда балким 1 миллион дегендей да, миллион солдат мисалы кичинекей бир жерде. Ошондой эме менен келип алар. Но эгер физически эме караганда балким алар түп табы жок кылса, бирок Алланын кудурети бар да бул жердечи. Алланын кудурети аралашкан жерде баягы дайыма айтабыз, физиканын закону эч кандай роль ойнобой калат да. Ошентип Ахзаб согушу боюнча кичине айтып кетели. Биз тарыхта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмүр баян жөнүндө өзү окуганбыз баарыбыз. 5-хижри жылында ошентип алар топтолот дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды бүттү жок кылабыз, бүттү. Мындан кийин Мухаммад деген сөздү укпайсыңар дейт да. Анан чогулуп Мединанын жанына бир чоң эме тигишет. Чатырларын тигип, той кылып эме кылат. Бирок андан алдын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даярданып Мединанын 3 тарабы
тоолор менен курчалган, бир тарабы ачык болот. Анан кантип тособуз дегенде, кандай эме бар сунуш дегенде, Сальман эль Фариси айтат, бул баягы ирандык болот да, Фарстан болот, Фарис. Айтат, мен кичинемде бир согуштарда бир казылган аңды көрдүм эле дейт да, ошондой кылып казбайсызбы дейт да. Анан макул деп аң казаттар. Ошол аң казгандыктан ал жер, ошол согуш экинчи аты бар, Аль-Хандак, Газаватул Хандак деп коет. Хандак деген аң деген да. Ошондой бир ени адашпасам бир 5-6 метр, тереңдиги бир 10 метрдей болсо керек адашпасам. Ошондой казып туруп, эме кылып, анан аны арабтар буга чейин көргөн эмес болот тарыхтарындачы. Анан чукул келип эле баса калайлы деп эле келселер эле бир чукур болуп калат. Ал жактан аттап өткөнгө мүмкүн эмес, көпүрө жок. Анан ошентип токтолуп калаттар дагы. Ошол жерде анан Алла Тааланын кудурети менен мусулмандар согушсуз утушат. Канча күн ал жерде түнөп эч качан бир майнап чыкпагандан кийин акыры Алла Таала катуу шамалды жиберет. Ал катуу шамал келип бүт чатырларды кулатып, оттору чыгып, аттар, эмелер үркүп, баары баягы ызы чуу болгондон кийин анан булар баары качып кетип калышат да. Ошентип согушсуз мусулмандар утушка ээ болот. Ошол жерде Алла Таала эмне дейт? Валамма раал муъминуна ал-ахзаба қалу. Момундар ошол ахзабтарды көргөндө, мына ушул Алла Таала жана анын элчиси ода кылган адамдар ушулар экен. Ушул учурду Алла Таала жана анын элчиси бизге алдын ала айткан эле. Ошондой согуштар болот. Жада калса ошо дин үчүн капырлар менен согушканга чейин барасыңар деп айткан болчу, алдын ала эскерткен. Ошого сабыр кылышыбыз керек деп, ошону көрүп, ошондой деп айтышат дагы. Жана болсо да калбырса, жана Алла Таала жана анын элчиси туура айтты. Булардын айткандыгы чындык деп. Ва задахум илля иман ва таслима. Жана ошол жагдай аларга бир гана ошол имандарына иман, жана мусулманчылыктарына мусулманчылык кошту дейт да. Бекем иман бол, бекем мусулман, жана бекем мумин болушту дейт. Бул баягы чыныгы муминдардын бир ушундай түйшүк түшкөндө сыпаттары ушундай болот. Сабыр кылышат дагы, жана Алла Таалага өздөрүн тапшырышат да. Экинчи аят Азамжажим Аллазина кала лахум ан-нас инна ан-наса кад жама'a лакум фахшавхум фазадахум имана ва кала хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Бул деле ошол эмеге байланыштуу. Айтат, адамдар силерге, аларгачы, адамдар эл силерге топтолду, эл топтолуп силерге каршы согуш ачканы жатат дегенде, алар эмне дейт? Алардын иман корккула бир чара көргүлө дегенде, фазадахум иман, алардын иманына иман кошулат дагы эмне дейт? Калу хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Биз өзүбүз Алла Таалага тапшырдык, жана Алла Таалам бизди ушул куткарып чыгат деп эме кылышат дейт да, иман келтиришет дейт. Бул жөнүндө аяттар дагы көп. Мисалы дагы бир аят Азамжажим ва таваккил алал хайй аллази ла ямут. Сен ошол эч качан өлбөгөн тирүү затка тобокел кылгының дейт. Ошого таяныганың дейт. Тобокел кылуу деген таянуу, Аллага таянуу. Дагы бир аят ва алаллахи фалятаваккалил муъминун. Муминдар Алла Таалага тобокел кылышсын. Алла Таалага иман таянышсын дейт. Дагы бир аят Азамжажим фа иза азамта фатаваккал алаллах. Эгерде сен бир ишти кылам деп бекем ошого чечим чыгардыңбы, анда болду, Алла Таалага таянып туруп ошол ишти баштай бергениң дейт. Макулбу? Бул жерде аяттар көп. Ва ман ятаваккал алаллахи фа хува хасбу. Ким Алла Таалага таянып бир иш кыла турган болсо, фа хува хасбу, Алла Таала аны ошол бардык кыйынчылыктардан куткарат. Ошого жетиштүү. Жана башка аяттар бар. Ошондуктан биз бир жумушту кылардан алдын эмне Алла Таалага таянышыбыз керек да. Мисалы бир жумуш кылам дедиңби, кандай жумуш болбосун, бир сооп иштер, мисалы айрыкча мусулман киши сооп иш кылыш керек да. Сооп иш кылам деп анан кыла аламбы, кыла албаймбы деп экиленип калганда, Алла Таалага дуа кылып, анан баштай бериш керек да. Калганын Алла Таалам өзү бүткү аягына чыгарып берет, иншалла жардам берет да. Бул ошол чыныгы иман. Мисалы
Эгер мусулман коомчулугу ар бир адам өзүнүн милдетин аткара турган болсо, ошондо мусулман коомчулугу жана жалпы эле коомчулук ошондо өнүгөт да. Өнүгүү ошол коомчулукта өнүгүү болот. Ошондо баягы тарыхта айтат го, бир жыгачуста ошол учурда Кудус шаарындагы Акса мечити христиандардын барымтасында болот, колунда болот. Анан бир жыгачуста башка жерде, мусулман өлкөсүндө жыгачуста минбар жасайт. Бул белгилүү окуя. Аябай чоң бир кооз минбар жасайт да, чоң. Анан бирөө айтат, бул минбарды сиз каяка коесуз муну дейт да. Мындай чоң бизде мечит жок го дейт. Десе, бул минбарды мен Акса мечитине жасадым дейт. Акса мечитине. Анан айтат, биз каякта, Акса мечити каякта дейт. Дегенде ал айтат, мен уста катары минбар жасадым дейт. Мен ошол Акса мечитинин боштондукка чыгуусуна өзүм салымымды коштум дейт. Мен устаммын, мен ошо усталыгымды кылам, мен жыгач устаммын дейт. Минбар жасадым болду дейт. Мен жоопкерчилигимди атадым дейт да. Ал эми аны барып согушуп куткарып калуу, ал ошол жоокердин, мусулман жоокердин милдети дейт да. Бул жерде эмне айтат атат? Эгер коомчулукта ар бир адам өзүнүн жумушун туура аткарса, өзүнүн жумушу менен алектенсе, коомчулук өнүгөт да. Мисалы мен немеде биз биринчи Кувейтте окудум, андан кийин кече жакында 17-19 жылдары 2 жыл Малайзияда магистратура окудук да, педагогика боюнча. Ошол жерде мен бир таң калган жерим, малайларда бирөө-бирөөдүн жумушун эч качан сындабайт экен да. Мисалы жолдо кетип атып, биз тротуарда бир эме чыгып калса, буну мындай кылып койбо, анан тигиндей кылып койбойт беле, анан жолду мындай кылып оңдоп койсо болбойт эле, анан таракты мындай коюп койсо болбойт эле, эле ар ким бирөөнүн жумушун неме сындай беребиз да. Өзүбүздүн жумушубузду сындабайбыз. Аларда андай маданият жок экен, ар ким өзүнүн жумушун кылат экен да. Мен ошону көрүп калып кете сындасам, унчукпайттыр. Улабайт, тема унутта калат да. Көрдүңүздарбы? Ошондуктан ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин, милдетин аткарса, коомчулукта өнүгүү болот. Хадиске кайта турган болсок, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه айтат. Пейгамбар саллаллаху айтты дейт. Уриdat alayya al-umam дейт. Мага ушул Адам алейхиссаламдан кийин кыяматка чейинки боло турган бардык үммөттөр көрсөтүлдү дейт. Бул жерде кээ бир алымдар айтат, балким түшүндө көрдү, же болбосо Исра Ми'ражда. Исра Ми'ражда түндө көтөрүлүп, Ми'раж кечесиндечи Пейгамбар ошол жакта көп нерсени көргөн да, бейиш тозокту көрдү, пайгамбарларды көрдү тура, учурашты баары менен. Же ошол эме Исра кечесинде көрдү дейт. Үммөттөрдү көрдүм дейт, коомдорду көрдүм. Карасам дейт, бир пайгамбарды көрдүм, жанында болгон бир эсептелүү эле кишилер бар экен дейт да, бир канча бир топ эсептелүү адамдар дейт. Ошончо эле адам ыйман келтириптир, калган эч ким ыйман келтирбептир да. Наби рajul ва rajulan, дагы бир пайгамбарды көрдүм, жанында бир эле кишиси бар дейт, ыйман келтирген. Анан дагы бир пайгамбарда 2 киши дейт. Калган ошончо жыл кызмат кылды, ошончолук мээнет кылды, ошончо жыл пайгамбарлык кылды, болгон 1-2 эле киши ыйман келтирди. Ва наби лесе мa'hu ahad дейт. Анан бир пайгамбар эч ким өзү жалгыз келди дейт. Жанында үммөтү жок дейт да, жалгыз өзү келди. Ошол жерге токтолойлу. Биз дават кылганда, динге чакырганда Алла Тааламдын бизге берген бир жакшылыгы, сүйүнчүлүк, мындай сүйүндүрсөм болот да. Мен муну ошол алымдардан угуп аябай өзүм деле сүйүндүм да. Биз сүйүнө турган бир маселе, Алла Таалам результатка карабайт. Жыйынтыкка карабайт.
Sen kança jıl mehnat kıldың, 10 жыл, 20 жыл dinge kızmat kıldың, ayağında жыйынтык boldu bolbodu, аны карабайт Алла Таалам. Соңуңду бере берет. Көрдүңүзбү кандай берешен зат. А бизде жашоодо биз результатка карайбыз. Кана салындыбы? Жок. Кана болду? Болгон жок. Көрсөт мага. Экзаменден өттүңбү? Өткөн жоксуң. Мисалда, биз только результатка карайбыз. Материалист болуп калганбыз дейм ошол. Материалистермен жашай берипчи. А Алла Таалам жыйынтыкка карабайт. Мээнетке гана карайт да. Көрдүңүзбү кандай жакшы нерсе. Мына не дейт Адым анна сa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa дейт. Анын мээнети кийин каралат, жана ошого жараша сыйлыгын алат дейт. Ошон үчүн биз мээнет кыла беришибиз керек да. Уга укпайбы, өзгөрбөйбү, бирок биз мээнет кыла беришибиз керек. Иншалла Алла Таалам соон дагы берет буйрса. Анан дуа кылсак, албетте иншалла дуабыз кабыл болсо, алар деле иманга келет. Анан İzrufi ali savadun azim. Fazanantu annahum ummati deyt. Ana karasam bir kara karasam ne deyken çoğun bir kara top adamlar göründü deyt. Ayabay köp. Jiş. Anan karab menin ümmetimde oyladım deyt da. Menin ümmetim go desem alar aytты bul Musa deyt. Musa'nın ümmeti dedi. Musa aleyhisselam. Бұл жерде bir mesele biz barız bilişimiz gerek. Musa aleyhisselam jana анын ümmeti жөөттөрү, азыркы жөөттөр, Banu İsrail. Ошол учурда иман келтиргендер, алар момун болуп эсептелинет. Жана алар бейишке кирет. Макулбу? Musa aleyhisselamдын ümmeti ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенге чейин. Ошол аралыктагы канча миңдеген жөөттөр бар болсо, ошолор баары момун болот даган, дин карманса ошол бешке кирет да. Анан бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенден кийин, мурда мисалы пайгамбарлар ар бир коомго, ар бир улутка, ар бир урууга, ар бир жерге өзүнчө пайгамбар жиберилген да. Бир учурда мисалы батышта бирөө, чыгышта бирөө, дагы бир жакта бирөө, кээде бир учурда мындай эме болуп калат. Замандаш дагы болуп калат. Мисалы Musa aleyhisselam Firavundun bir emesин adamın öldürüp koyup al жактан kaçıp çıkıp anan teyakka barıp anan koy kaytarıp al jerde jolukканда баягы iki kızın atası Yakub aleyhisselam bolot da. Peygamber al dele peygamber. Ошондой да peygamber менен замандаш болуп кала берген. Бирок Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem келгенден кийин айтты, эми баарыңар исламды кабыл аласыңар. Bir gana İslam, başka variant yok деген да. Anan ne dedi? Bul Musa'nın kavmi dedi. Andan keyin o neme jaktı kara dedi. Orusça gorizont deydi koya. Gorizont bayağı kun batkan menen жердин birikкен jeri. Ошол жакты кара дегенде ufuk arapçası. Karasam ошо чоң кара топтошкон адамдар бар экен дейт. Аябай көп. Анан айтты, мына ушул senin kovmun dedi deydi. Eki jol ayttım. Bul jaktı kara dedi. Anan dağ bul jaktı kara dedi. Eki gorizontta. Büt el. Mına uşul senin kovmun dedi. Senin ümmetin dedi. Canım men o ma'ahum 70.000 yedhulun el cennet bi gayri hisab ve azab. Oşolordun arasından 70.000 adam esep kısapsız beyişke kiret deydi. Elestetiңiz, bu эми бейишке кирүүнүн эң баягы такалган эмеси да, бул эми момундан өткөн мухсиндер гана ошентип кирбесе, эсепсиз, эсеп кысапсыз келип эле, паланчы келди десе, атын сурап туруп эле кирип кете берет да алар. Атын эле айтып түз. Анан бул жерде маселе бар. Анын пенде акысына өткөн болсо эмне болот десе, биз айтабыз, пенде акысына өткөн болсо, Алла Таала өзү анын эмесин берип кое берет, акысын. Сооп маселеси да. Канча мынакей сооп, периштелер неме кылып туруп эсептеп берип кое берет да. Алла Таала адилет зат. Анан бул неме кылат, бул эсепсиз кирет,
Sen эсептешпесиң деген андай болбойт. Адилетсиздик болуп калат анда туурабы? Алла Таала өзү айтып, мен адилет затмын деп атпайбы? Ошондуктан ошондой алар деле эгер пенде акысын өткөн болсо, аларга ошондой Алла Таалам кепилдикке алган болду, бүттү. Ал маселе каралбайт. Ал согуп толтур ал кишидечи. 70 миң. Анан Пейгамбар саллаллаху ошо сөзүн айтып үйүнө кирип кетти. Кирип кеткенден кийин адамдар баягы эсеп кысапсыз бешке кире тургандар боюнча сүйлөп калышты да. Эми алар кимдер, кандай кишилер экен деп эсеп кысапсыз эми. Эсепсиз кирип кетет, эсептешпей элечи. Анан кейбиркелер айтты, булар балким Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу баягы пайгамбардын сахабаларыдыр деди. Анан кейбиркелер айтты, булар балким мусулман болуп төрөлүп кичинесинен. Анан эч кандай Алла Таалага ширк келтирбей анан мусулманчылык карманган кишилер окшойт деген жана ар түрлүү сөздү айтышты дейт. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чыгып, не боюнча не талашып атасыңар деп. Дегенде ушундай болду дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, алардын баягы 70 миңдин сыпатын айтып атат. Сыпаттарын. Биринчиси, хумаллазина ла яркун. Алар ушул ла яркун дегенди мухаддис ошо хадис алымдары эме деп ататтар да. Ушул кошулуп калган туура эмес деп. Муну баягы бизде баягы именно Бухари хадис имам Бухаринин Сахи Бухари боюнча сабак болот ба бизде? Кече күнү бүтте, жума күнү, ар жума күнү болот. Ол жой таксир. Ошо кишиден да сурасаңыздар болот да. Ушул кошумча дейт. Ла яркун ва ла ястаркун деген, ла яркун рукия кылышпайт, дуа баягыдай дем салбайт, жана башкалардан талап кылбайт, мага дем салып кой депчи. Ва ла ятатайярун, тыяра деген бул баягы илгери арабтарда мисалы сапарга чыгардан алдын тойр деген сөздөн чыкканда чымчык деген бир канаттууду алып туруп, канаттуу деген аны учурат. Эгер оң жакка учса, жолум ачык болот экен дейт, сол жакка учса, жолум жаман болот экен деп сапар албай коет да. Бул туура эмес. Бул ширк кылгандын бир түрү. Акылбы? Ке бизде деле кээде ошондой бир эмелер болуп калышын, ырым-жырымдарчы, алар деле болбойт, макулбу? Вале жана алар Раббилерине Алла Таалага тобокел кылышат дейт. Демек, алардын сыпаттары кандай? Эми дем салуу боюнча биз баарыбыз биле дем салуу ошол Куран аяттары менен дем салса болот, Биз баарыбыз практически аткарып келип атабыз, баары илгертен эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деле дем салган, эме кылган. Жибрил алейхиссалам пайгамбарыбызга дем салган. Бул жерде ошон үчүн бул сөз туура эмес окшойт деп, анан берки жагын эме деп ататтар да. Анан немени болсо башка бирөөдөн дем салып кой деп сурануу жакшыбы, жакшы эмеспи дегенде алымдар болот. Өзү дем салып үйрөнсө бул эң жакшысы дейт да. Акылбы? Ошондуктан биз өзүбүзгө дем салганды үйрөнүшүбүз керек да. Анан көбүнчө бул эми мына контекст баары баягы ширк жана ширкке жакыныраак маселе болгондуктан бул деле ошого ыктап которулса деле болот. Адашпасам, мисалы, балким баягы туура эмес ырым-жырым менен дем салдыруу деп эме чечмелесек деле болот да. Түшүнүктүүбү? Куран аят эмес, башка баягыдай туура эмес ырым-жырымдар менен дем салдыруу ал болбойт, макулбу? Ошону айтты да. Кыскасы, ширк кылбайттар жана ширкке жакындачу амалды деле аткарышпайт. Дегенде Укаша деген сахаби туруп, Алла Таалага дуа кылыңыз, мен ошолордон болоюн деди. Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Анта минхум, сен ошолордонсуң деди. Дагы бир киши туруп, мага да дуа кылыңыз, мен да ошолордон болоюн деди. 70 миңденчи эсеп кысапсыз кирип кетти тургандар. Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Сабака кабиха Укаша дейт. Укаша сени утуп койду, же сенен алдың бул немени алып койду дейт да, сыйлыктычы. Бул мүмкүнчүлүктү. Ошондуктан азыркы араб тилинде, арабтарда бул
ислам дини киргенден кийин арабтардын күнүмдүк жашоосунда аят хадистер сиңишип калган да. Ошондо жөнөкөй мындай жөнөкөй жашоодо күнүмдүк сөздөрдү эле тамашалап кээде бирөө кечигип калган болсо, бирөө сурап койсо, анан ал башка бирөө алып койду, анан сабакака биха укаша дейттер да, мындай күнүмдүк жашоодо делечи. Укаша бүттү алып койду депчи, сага жок калды деген маанидечи. Анан алымдар бул маселени, бул эмени окуяны изилдеп, эмне үчүн экинчи кишиге эме кылбай койду? Эми ага деле дуа кылып койсо болмок, эми укашаны эме кылып бул калып кетти дегенде ар кандай ыктымалдарды айтышты. Кээ биркилер айтат, балким ал киши мунафик болгондур дейт. Эки жүздүү. Мунафик киши бешке кирбейт да. А мунафиктерди Пейгамбар саллаллаху алейхи тааныйт. Жибрил алейхиссалам аркылуу тааныган да баарынча. Анан же болбосо экинчи ыктымал, эгер ага деле неме кылса, анда баары сурана берет дагы, анан эми болуп кетет да, чаржайт болуп эле, анан баарын ооба сен деле кирип, баары эле сен деле киресиң деп, анан баарын эле бейиши деп айтып койгон деле болбойт да. Бул Алла Тааланын сыры да. Ошондуктан балким маселени токтотуш үчүн жок, бүттү, маселе бүттү. Аны кийин карайбыз деген максатта токтотуп койду дейт да. Демек, биз бул хадистен эмнени үйрөнөбүз? Бизде баягы бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахаби бар го. Демек, баягы 10 сахабиге чектелбейт да. Баягы бейиш менен тирүү кезинде сүйүнчүлөнгөн сахабалардын саны көп, 10дон ашык. Мисалы, муну Окаша бул жерде айтылган, жана башка сахабалар деле айтылган. Макулбу? Бирок биз баягы 10 сахаби бир хадисте келип, анан келгендиктен бул кичинебизден окуп, баарыбыз угуп келип жүрөбүз да. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кепилдик берген сахабалар иманда өлүштү. Мында эч кандай шек жок. Баары мусулман, ошол момун бойдон өлүп, эч кандай динден кайтышкан жок. Ошол бойдон кандай дин карманган болсо, ошол бойдон бекем болуп дүйнө салышкан да. Эч качан алсыраган жок аларчы. Алар ошо татыктуу кишилер болгон, ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга ошондой кепилдик берди да. Анан ширк маселесинде бул ширк кылуу Алла Таалага сыйынып, анан дагы башка бирөөгө сыйынуу. Алла Тааланын сыпаттары бар да, пайда келтирет, пайда зыян Алладан дейбиз, жана башка маселелер. Булар баары же болсо береке, же көбөйтүү, ар түрлүү нерселер, перзент берүү. Ушул маселелерде биз бир гана Алла Таалага кайрылышыбыз керек да. Башка бирөөдү кошуп койбошубуз керек. Макулбу? Бардык пайгамбарлар ошол жалгыз Алла Таалага чакыруу, жалгыз Аллага сыйынуу, таухид, жалгыз Аллага сыйынууга чакырып келишкен. Бардык пайгамбарлар. Анан ширк амалдарын этет болушубуз керек. Анан экинчи маселе, мисалы бирөө ширк амал кылып койсо, аны биз ошол эле замат, сен мушрик болдуң, бүттү, бул мушрик динден чыкты деп өкүм чыгарбайбыз. Макулбу? Ошону туура билейли. Анан булар ширк кылат, булар мушрик болуп калган, андай мындай деп болбойт. Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сахабини Шамга жиберет. Анан ал жакта жүрүп келип, анан келип эле учурашканда сапардан келип Пейгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сажда кылат да. Анан сага эмне болду дейт. Десе, мен Шамда жүргөндө Шам өлкөсү азыркы Сирия, Иордания, Палестина, ошол тарапты Шам өлкөсү дейт арабтарчы. Мен ошол жакта жүргөндө көрсөм, ошол жердин эли падышаларына, башчыларына жүгүнүшөт экен дейт. Анан ошол жакта жүргөндө ойлоп койдум дейт. Эгер ушул падышаларга, башчыларга жүгүнсө, андан көрү пайгамбарыбыз буга караганда татыктуураак деп ойлоп койдум эле дейт да. Анан ошо дегенде жок, андай кылбаганың дейт. Эгерде мен бир адамды башка бир адамга, кайсы бир адамга сажда кылгын деп буйрура турган болсом, анда аялды күйөөсүнө сажда кылгының деп буйрумакмын деген да. Бирок буйруган эмес. Макулбу? Буйрумакмын дейт. Себеби Алла Таала эмне дейт? Ар-риджалу каввамуна алан-ниса. Эркектер аялдарды башкарат дейт. Эркектер аялдардын үстүнөн турат. Макулбу? Эмне үчүн? Биринчиси, Алла Таалам
эркекти көтөрүп койду даражасын. Экинчиден алар ошол каржылайт да, үй бүлөнү багат. Ошол эки эме менен. Анан бул жерде эми эркек аял деген маселеде валайса закару кал унса дагы бир аятта валайса закару кал унса дейт Алла дагы бир аятта. Эркек аял сыяктуу эмес дейт. Демек аял деле эркек сыяктуу эмес. Экөө эки башка да. Макул. Анан биз бул жерде баягы бизде эмеле чыкты го. Теңдик деп коебу. Баягы эркек аял ортосунда теңдик деп. Тең укуктук деп. Гендердик тең укуктук деп. Биз баары бир кандай болбосун биз бул шариат илимин айтканда биз билишибиз керек да. Мына ошол аялдар өздөрүн эркектерге теңеп, аялдар өздөрүн эркектерге теңеп, эркектери менен жумуш талашып, үйлөрүн таштап коюпчу, бала чакасын. Өзү аял киши табиятынан балага жакын. Биз баарыбыз билебиз, жаш бала эгер кыз болсо, кичинесинен куурчак ойноп, кукла болуп, ошолорду. Эркек бала кичинесинен бар кукла кармайт да, мисалы, бир гана баягы бүт эмелери кыз болуп калбаса эле, табиятынан ошондой да. Окумуштуулар айтат, психологдор. Аял киши табиятынан балалуу болгонду эңсейт дейт да, табиятынан. Эркек көбүнчө андай эмес дейт. Эркек үйлөнгөндөн кийин анан балалуу болгусу келет дейт да. Ал ага чейин көп эркектерде андай. Аял эңсегенде эңсей бербейт дейт да, көпчүлүгүчү. Процент менен аздары болот го. Аялдар ошентип жумуш талашып, азыр бизде коомчулук бузулгандын себептери көп. Бир себеби эмне болду? Аялдар өзүнүн милдетин аткарбай койду да бул жерде. Энелик милдетинчи. Ал үйдө отуруп неме кылса, эркектерге жумуш пайда болмокту. Азыр жумушсуздук неден болду? Аялдар көбүн алып койду дагы, эркектер жумушсуз калды. Туурабы? Эгер аялдардын көпчүлүгү үйдө отуруп бала бакканда, анда эркектер жумуш менен камсыздалып, коомчулук өнүгө өсмөк да. Биз көрүп жатабыз, тарыхты көрсөтүп жатат, коомчулук бузулган, мисалы Европа, Батыш баарын мисал катары ошону келтиришет. Аларда деле ошол аялдар үйдөн чыгып, анан коомчулук бузулду да. Биз деле ошондуктан аялдар мен укугум дей бербей, ар бир адам укук эмес, укук анан милдет экөөнү тең билиш керек да. Ошон үчүн Пайгамбар салам не дейт? Эгерде аял киши 5 намазын окуса, 5 намазын окуса, орозосун кармаса, ида салат хамсаха ва сама шахраха ва хафизат фаржаха, өзүнүн уят намасын сактаса, күнөө иштен, зинадан. Анан күйөөсүн баш ийсе, сооп амалдарда да эми. Күнөөсү аялы күйөөсү күнөө ишке эме кылса, эч кандай баш ийүү жок. Күйөөнүн айтканын кылса, сооп иштерде. Ага кыяматта бейишке каалаган эшигинен киргиниң деп айтылат дейт да. Көрдүңүзбү? Аялга чоң мүмкүнчүлүк да бул. Эркектерге андай мүмкүнчүлүк жок. Ал жооп берет. Өзүнө, анысас келгенсип, бала чакасына, аялына, бала чакасына да жооп берет да. Кийинки хадис عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك نبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي القيوم الذي لا يموت الجن والإنس يموتون. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyt, daima uşul duanı aytıp жүрчү deyt. Kırgızçası, eğer ушул дуалардачы арабча окуган адамдар, арабча бираз түшүнгөн адамдар эгер арабчасын жаттай алса жакшы. Бирок сөзсүз муну сөзмө-сөз кыйнап, өзүн кыйнап, кээде адамдар тамга тааныбаса, араб тамгасынчы туура эмес окуп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан себеби кириллицадан, кирилл тамгасынан окуганда алфавитинен кээ бир немелер чыкпай калат, тамгаларчы туура эмес болуп калат да. Ana mani dili özgörüp ketet. Misal Arap dilinde kaf menen kaftin ayırmacılığı.
Kalp de жүрök. Kalb bul it. Çünkü bu kaf menen kaftın kандай ayırmaçılığı var. Oşonduktan eğer tili kelbegen je tamga tanıbagandar kırgızça ele dua kılsa bolu verir. Makul bu şart emes Arapça dua kılуу. Bir gana namazda eме Arapça okuyubuz, namazdan sırtkары dua kılganda kırgızça dua kılıverебиz da. Duanın manisi Allah'ım men saga baş eğdim. Je men özümdü saga tapşırdım, saga iman keltirdim, jana saga tayandım, tövbekel kıldım, jana saga kayttım. Tövbe kılıp kayttım. Bir gana uşul nemede alımlar aytadi. Sen bir nerseden korksan kaçasың, Arıstandan korksan arıstandan kaçasың. Neden korksan ошодан kaçasың da. Bir gana Allah Taala, Allah'dan korksan özüne barasың da kayta. Sen barar jeриң жок başka. Allah Taala hiç kim seni kutkarbayt. Oşonduktan sen oşonu bilesиң dagан, oşonu kayra Allah Taalaga kaytasың da. Sağa kayttım deyip tövbe kılıp. Jana sen üçün senin dinin üçün din düşmanları menen köröştüm. Ey Allah'ım, men senin azizligin menen bardık jamanlıklardan a'udhu altaci saktanam. Senden başka sığınууга татыктуу zat yok. Meni adashtıra körбө. Sen tiriүү eç kaçan ölbөy turgan tiriүү zatsың. Al эми jin jana insanдар ölüşөt дейт. Jana ошентип эле кыргызча дуа кылса деле боло берет. Өздөр дуа маселесиндечи bir маселеде дуа кылганда Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytpайбы? Kim misалы эртең менен ушул дуаларды окуса, күн батканга чейин Алланын коргоосунда болот дейт. Анан баягы азкары сабахул маса деп коет бизде арабча. Эртелик кеч айтылчу дуалар. Анан ким кечинде ушул дуаны окуса, таң атканга чейин Алланын коргоосунда болот дейт. Бул дегени сенин дуаң эсептелүү да. Misалы күн менен түн бириккенде көбүнчө көп болсо 12 saat болот да, максимум мисалы. Кээде мисалы саатан узарып кетиши мүмкүн, же кышта түн узарып кетет. Кыскасы ошол түн канча болбосун, күн канча болбосун, ошончолук эле да сенин дуаңчы. Анан ал убакыт өткөндөн кийин кыскасы жоголуп кетет. Баягы коргоо жоголот автоматтык түрдөчү. Мисалы сен эртең менен дуа кылдың да, keç kirdi, azan şam vaktısı keldi mi? Azan aytıldı, büttü. Oşol zaman bayağı senden korgoo jok boldu da. Allah'ın korgoosu jok bolot oşol zaman. Ana kayra egesen eskerip daha dua kılsan, anda daha korgoo payda bolot. Bul degeni biz daima dua kılıp duruşubuz gerek da. Allah Taalaga daima жалынып, жалбарып, дуа кылып, өзүбүздүн пенделигибизди, өзүбүздүн жакыр экенибизди билдирип, ошого неме кылганыбыз Allah Taala жакшы көрөт, ага жагат да. Анан муктаж эместей дуа кылбай, кээде унутуп калып, неме кылып жүргөн бул жакшы эмес. Мүмкүн болсо дуа кылып турганыбыз жакшы. Keyinki hadis. Анан дуа кылганда өткөндө эле айтканбыз, дуаны мындай да мисалы, ey Allah'ım meni күнөөмдү кечир, бейишке киргиз дедик, Дайыма эле башка дуа кылбайбыз. Эгер башка дуа кылбасак, анда балким Алла Таала күнөөнү кечириши мүмкүн. Бирок бул дүйнөдө кандай жашайсың ошол маселе да. Балким ар түрлүү сыноолор менен сынап коюшу мүмкүн. Кыйынчылыктар, проблемадан түйшүктөн түйшүккө, бир түйшүктөн кутулсаң дагы бир түйшүк, bir orudan kutulsan dagы bir oru misalda ушундай балелер, кырсыктар келе берет да. Ошондуктан биз дуаны кенен кылышыбыз керек. Дуа китептери бар атайынчы. Ya Allah'ım meni bul orudan sakta, tigi orudan sakta, közümdü sakta, kulağımdı sakta, жүрөгümdü sakta, denemdi sakta. Dagı bir hadis ne deydi? Oң жагымдан nur kıl, sol жагымдан nur kıl. Aldımdan, ardımdan, üstümden, asımdan dep aябай dualar көп да Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Ошондуктан атайын bizde кейбир алымдардын жыйнак дуа жыйнактары бар. Күн сайын кейбир алымдар аны кийин келип жетиге белип коюшкан. Күн сайын
окуп турасың да, жакшы да, ошондой дуаларды эме кылып турсачы, айрыкча аят хадистердин негизинде болсо, ал андан деле жакшы болот. Keyinki hadis عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال ابن عباس رضي الله عنه حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. Biz Allah Taala bizge жетиштүү жана bizge жооптуу деп ошол сөздү Ибрахим алейхиссалам баягы отко ыргытылганда айтты дейт. Ага чоң бир от чогултуп, от канча күн жагып ыргытышты го. Андан кийин Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз баягы Ахзаб чогулганда, элдин баары чогулуп кырабыз дегенде Мединаны, мусулмандарды. Анда Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ошону дуа кылды, ошону айтты дейт. Демек биз мындай өзүбүздү Алла Таалага тапшырганды үйрөнүшүбүз керек да. Мисалы жөнөкөй жеке жашоо менен жөнөкөй жашообузда адам кээде бирөөгө ишенет дагы, толук ишенип, андан сурабайт деле да. Болду, мен ошого тапшырдым, ошол эмне десе ошондой болот. Эме кылбайт, мисалы бир сапарга чыкканда сурабайт, анданчы кантип барабыз, менен барабыз, кандай, кимдин машинасы, же сенин машина, кимдин машина, деталь эме сурабайт да. Болду, тапшырдым, болду, ошол кандай кылса мен ошого ыраазымын деп. Ошондой, бул эми жөнөкөй биздин жеке жашоодогу мисалыбыз да. Биз өзүбүздү Аллага ошондой тапшырганды үйрөнүшүбүз керек да. Чын жүрөктөнчү. Бүттү. Аллага тапшырдым, болду. Тагдырда эмне жазылган болсо ошого ыраазымын. Анан ошол эле учурда дуа кылып турушубуз керек, баягы кырсыктардан сактады. Бирок баягы Аллага тапшырууда себеби маселе мындай болуп атат да. Тилекке каршы мен угушумча кээ бир адамдар мындай 100% да, 100% чын жүрөктөн ыклас менен ыйман келтирген мындай бир аз шек бар экен да, күмөнч. Мындай кокус мына ушу молдолордун деле айтканы туура болуп калса деген вариант менен намаз окуганда деле бар экен да. Кокус эми нар жака барганда намаз деле окудум кичине дегендейчи, ал жарабайт. Андай чала имандардын намазы, ибадаттары кабыл кылынбайт да. Иман жазим дейт бизде. Иман толук 100% иман келтиришибиз керек, ишенишибиз керек. Бул дингечи, Алла Таалага. Анан ибадат кылышыбыз керек. Анан муну бул илгертен, бул адамзаттын табиятында эле бар. Муну мушриктер келип пайгамбарыбызга сунуштаган. Булар келип пайгамбарыбыз азырганда, андай тигиндей деп акыры ана келип бир жолу айтышкан, "Кел Мухаммад, бир мындай келишимге келбейлиби" дейт да. Бир жыл сенин кудайыңа сыйынайлы, бир жыл биздин кудайга сыйынайлы дейт. Бул баягы эме да. Гибрид сыяктуу да, экөөнү аралаштырып, бензин менен эме аралаштырган дегенде Алла Таала ошол Кафирун сүрөсүн түшөдү да. Биз кичине өзү бир окуп келебиз. Кул я айюхал кафирун, эй капырлар. Ла абуду ма та'будун. Силер сыйынган, мен сыйынбаймын деп айтканың дейт да. Ошол сүрө түшкөндө, ошондуктан биз кокус ушул молдолордун дагы айткан сөздөрү туура болуп калса деп бирөө эме кылган болсо, ал таштасын да муну. Азыртан баштап тобосуна келип, толук ыйман келтирсин дагы шугулансын да. Мында эч кандай шек жок. Эгер Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын алып келген ислам дини бир күмөн, кыпындай күмөн болгондо, муну ошол мушрик, ошол меккеликтер өздөрү эле жок кылып салмак ошол учурда. Жок кыла албады да. Алланын кудурети менен сакталып келип атат. Бул кыяматка чейин улана берет. Keyinki hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير deydi. Beyişke uşunda bir kişiler kiret deydi, qoom. Алардын жүрөктөрү канаттуудун жүрөгүндөй дейт.
Bul degeni bir manesi жүрөктөрү аябай назик. Момун кишинин жүрөгү назик болот да. Өзү назик болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баягы өткөндө окудук. Баласы каза болгондо Ибрахим. Иннал айна ла тадма. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: көз жашайт, көздөн жашагат. Ва иннал калба ла яхзан, жүрөк капа болот. Ва инна ли фиракика я Ибрахим ла махзунун. Ибрахим биз сен менен ажырап калганыбызга өтө капабыз деп көзүнөн жаш акканда, ошондо бир сахаби көрүп, алаңчы сиз дагы дейт да. Сиз дагы ыйлайсызбы дейт. Буларда биз аларда деле, бизде деле азыр бар. Эркек бекем болуш керек, ыйлабаш керек дейт да. Бул эркек бекем болуш керек деп бир жолу эркекти таш боор кылып коюшту да. Андай эмес. Эркек бекем болот, ошол эле учурда баягы моментке жараша, учурга жараша ыйлай турган жерде ыйлайт да. Дегенде Пайгамбар айтты: "Иннаха рахма" дейт. Бул Алланын мээрими дейт. Бул Алланын мээрими деген да. Ошондуктан кишине жаш агып неме кылып, ошол киши мисалы ушундай Пайгамбардын жүрөгү кандай назик болгон, ошол киши өтө күчтүү, баатыр киши болгон. Согуш учурунда баягы эмелерди кесип нар жакка өтүп кетчү дейт. Жо аскерлердичи, наркы душмандай менен бүт баарын чаап нары чыгып кетип кайра кирчү дейт. Антип согушкан тарыхта баатырлар билбейм барбы жокпу. Баягы элдин баары мактайт, ар бир коомдун, ар бир элдин өзүнүн эмелери бар го, баатырлары. Ошондой киши болгон. Бирок Алла Тааланы истегенде жүрөгү назик болгон да. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтпайбы? Саб'атун юзиллухумуллаху йаума ла зилла илля зиллух дейт. 7 түрлүү кишилер бар. Аларды кыямат күнүндө аларга Алланын аршынын көлөкөсү тиет дейт. 7-өнүн бирөөсү кандай? Варажулун закараллаха халиян фафадат айнаху дейт. Бир киши өзү жалгыз, эл жок жерде Алланы эстеп көз жаш аккан дейт. Эки көзүнөн жаш аккан киши ошол Алла Таала ошол кишиге Алланын көлөкөсү тиет дейт, аршынын. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биз ошону үйрөнүшүбүз керек. Өзүбүз жалгыз болгондо, элден алыс болгондо, мисалы сен азыр үйгө бир кабинетке кирип алып жаап ыйласаң, балким ойлош мүмкүн, бул эмне ооруп калдыбы деп анан дем салдырыш керек деп чыгат. Но мисалы кээде адам өзү жалгыз болот да. Мисалы жумушка кетип атканда, машинада жалгыз болуп каласың, кайтканда дегендей жана башка учурларда. Ошондой учурда Алла Тааланы эстеп, акыретти эстегенге биз аракет кылышыбыз керек да. Ошону адат кылсак болот. Жок дегенде